Кутмандуу кечиңиздер менен, назарыңыздарда жаңылыктар маалымат программасынын кечки чыгарылышы, аны мен Алмаш Абдымиталипова алып барамын. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү жаңылыктардан кыскача таанышып алыңыздар. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу белгиленген графиктен бир аз алдыда жүрүп жатат. 3 августтан тартып тарыхый окуялар сериясындагы Эгемен Кыргыз Республикасына 35 жыл алтын коллекциялык монетасы жүгүртүүгө чыгарылат. Айыл чарбал өндүрүүчүлөрү үчүн 1210 бирдиктүү байланыш номери ишке киргизилди. Кыргызстан аймагындагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу белгиленген графиктен бир аз алдыда жүрүп жатат. Кыргызстандын аймагындагы узундугу 304 чакырым болгон темир жол тилкесинин бардык багыттары боюнча курулуш иштери башталган. Учурда туннелдерди, көпүрлөрдү, жер төлөмдөрүн жана башка инфраструктуралык объекттерди куруу иштери жүрүп жатат. Бул темир жол курулушу боюнча эң татаал долбоорлордун бири. Анткени Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан татаал тилкелер, туннелдер жана көпүрөлөр көп. Ошого карабастан иштер үзгүлтүксүз жүрүп, графиктен бир аз алдыда аткарылууда. Ал белгиленгендей аталган темир жол эл аралык мааниге ээ болуп, жаңы жибек жолунун бир бөлүгүнө айланат. Ошондой эле долбоорду ишке ашырууда айлана чөйрөнү коргоого өзгөчө көңүл бурулууда. Анын сөзүнө караганда, темир жолдун багыты жаратылышты коргоо аймактарын эске алуу менен аныкталып, айрым татаал тилкелердин жаратылышка тийгизген таасирин азайтуу үчүн туннелдер аркылуу өткөрүлүүдө. Таза суу маселеси акырындык менен өлкө аймагында чечилип, жакшы жолго коюлуп келүүдө. Ал эми Майлуу суу шаарында болсо, таза суу көйгөйү көп жылдардан бери чечилбей келет. Жамгыр жааган учурда суу лайга айланып, жергиликтүүлөргө түйшүк жаралат. Аймактагы абал тууралуу Мунара Жапарова маалымдайт. Майлуу суу шаарында таза суу көп жылдардан бери көйгөйгө айланып келет. Жайдын ысык күндөрүндө дагы жамгыр жааган учурда суу ылай сууга айланып, көп учурда сууну токтотуп турууга туура келет. Анткени ылайка сууну үзгүлтүксүз бере турган болсо, суу түтүктөрүнө ылай толуп, абал кыйындайт. Андыктан керек мезгилде аргасыз сууну токтотууга мажбур болушат. 16 000 куб суу жетет деп расчет алынган болсо, бүгүнкү күндө 24 000 суу бир күндүк суточный расход деп коебуз. Ошо 24 000 куб суу кетип, биздин ишкананын багы толук тунутуп, шаар тургундарына жеткизүүгө мүмкүнчүлүгү болбой келүүдө. Бүгүнкү күндө мэрибиздин шаар мэри Алмаз Белекичтин сунушу менен тыкыр көзөмөлүнүн негизинде башка жактардан акчага каражатын бөлүү, мурдагы проекттен үнөмдөлүп калган 800 000 евро бар. Ошону кайра биздин ички линияны жаңылоо жана шаар тургундарына суу эсептегич орнотуп, суунун мурдакы проекттигиде көрсөткөн талабына ылайык келтирүү боюнча тыгыр иштер жүрүп жатат. Майлуу сууда таза суу кадимки аккан дарыядан бурулуп алынат. Атайын суу кампаларга топтолуп, тунутулган соң кийинки тазалоо этабына өтөт. Азыркы биздин турган жер бул горизонтальный отстойник деп коебуз. Горизонттук суу тунутуучу жай. Водозабордон суу келгенден кийин эле биринчи суу шака келет. Бу жерде 3 секциядан турат, ар бири 2000 кубтан. Суу бери келип түшкөндөн кийин бу жерден суулар кайрадан насосный станция менен вертикальный осветительдерге айдалат. Вертикальный осветительдерде кошумча флагулянт кошулат сууну тунутуу үчүн, тазалаш үчүн. Анан аерден тазалангандан кийин РЧВ деп коебуз, резервуар чистой воды. Таза суу сактагыч кампаларга барып дагы анан аерден шаарга чыгып кетет суулар. Туура анан элге барат суу. Ичүүчү сууну жетиштүү көлөмдө тазалап тундуруп берүү жамгыр жаабаган учурда жеңилирээк болот. Ал эми кар же жамгыр болгон кезде адистер дагы кыйынчылык тартышат. Бүгүнкү күндө келип аткан сууларды өтө тунутуш оор болуп атат. Жогоруда айткандай өтө көп көлөмдө шаарга суу кетип атат. Ошон үчүн сууну тунутуп бериш өтө мүмкүнчүлүк болбой атат. Мына көрдүңүз, бизде фильтрационный участок деп коет. Бул фильтрационный участокто ичинде бийиктиги 2 метрден фракциялардан түзүлгөн кумдар салынган. Диаметри чоңураак, мындан кичинераак эң барып кварцевый песок салынат. Бул акыркы этап. Акыркы этапта
насостор менен воздуходувкалар менен берге сууну беребиз. Сууну бергенден кийин суу түгүнөн кумдар аркылуу фильтровация кылып туруп жогору чыгат. Анан мына лотоктор менен суу көтөрүлүп туруп, кайра түшүп, бияка өтөт. Азыркы тапта эл аралап сууну көзөмөлгө алгандар атайын рейдтерди дагы уюштуруп турушат. Биз рейдти именно дебитордук карыздарды өндүрүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Бүгүнкү учурда именно Шаар суу канал мекемесинин буйрук негизинде иш алып барып жүрөбүз. Азыркы учурда дебитордук карыздарды өндүрүү жана абоненттердин санын, численность полностью аныктоо боюнча. Андан тышкары азыркы учурда көргөнүңүздөй эле бизде уруксатсыз кошул түйүндөргө кошулгандарга ошолорду иш алып барып жүрөбүз. Учурда жаңы түтүктөрдү алмаштыруу планы дагы коюлуп, жергиликтүү бийлик менен бирге бул көйгөйдү чечүүгө аракеттер көрүлүп баштаган. Эгер суу коромжусуз жетип калса, элдин муктаждыгы чечилип, үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болуп калышат. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Майлы Суу шаары. Президенттин демилгеси менен Манас шаарында быйыл 6 мектептин курулушу башталган. Алардын бири номер 5 Бекмамат Осмонов атындагы мектептин кошумча корпусу. Учурда бул билим берүү мекемесиндеги курулуш иштери соңку баскычка чыгып, кызуу жүрүп жатат. Кесиптештерим курулуштун жүрүшү менен жеринен таанышып келди. Номер 5 Бекмамат Осмонов атындагы мектептин кошумча корпусунун курулушу мындан 5 ай мурда башталган. 3 кабаттуу жаңы имарат 375 орунга ылайыкталып салынууда. Азыркы тапта 70тен ашуун жумушчу эмгектенип, курулуштун негизги бөлүгү аяктап калды. Адистердин маалыматына ылайык, иштердин жалпы көлөмү 80% аткарылган. Азыркы учурда отделочный иши жүрүп жатат. Анан пол баштаганбыз. Ушул жумуштар жүрүп жатат. Ички инженерный коммуникациялар 90%га чейин жеткизип койгонбуз. Азыр инвентарлар келсе, анан малый слаботочка деп коебуз. Ушулар келгенде туташтырып коюш калган. Мектеп үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрына чейин бүткөрүү мерчемделүүдө. Жаңы окуу корпусу пайдаланууга берилгенден кийин азыркы эски имаратта билим алып жаткан 1000ден ашуун окуучу ушул жерге көчүрүлөт. Себеби 840 орунга эсептелген мектепте бүгүнкү күнгө чейин дээрлик 3000 окуучу билим алып, окуу 3 нөмөт менен уюштурулуп келген. Жаңы имарат заман талаптарына жооп берип, окуучулар үчүн бардык зарыл шарттар менен камсыздалат. 25 класс менен 1079 бала менен бул жаңы класска өтөбүз. Бул мектеп аябай шарттары аябай сонун түзүлүптүр. 15 класс кабинет бар экен, окуу каналары. Ал жер аябай чоң, бир 40-тан 42ден балдар бата турган мындай шарты бар экен да. Андан сырткары дагы ошол ашканалары, анан спорт зал дагы түшүп атат, ошол башталгыч класстар үчүн. Ашкана мурдагы 840 орундук болчу да мектебибизчи. Анан кийин ашканада бизде условия жок эле, шарттар жок болгондуктан ысык тамакка да өтпөгөнбүз да. Ал эми бул жакта жаңы шарт түзүлөт экен, балдарга ысык тамак дагы берилет. Мындан тышкары быйыл мектептин негизги корпусунда да капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлмөкчү. 1965-жылы пайдаланууга берилген имарат көп жылдардан бери толук оңдоодон өткөрүлбөгөндүктөн жаңыланууга муктаж болуп турат. Реконструкцияда мектептин пайдубалы дуалдары бекемделет, эшик терезелери алмашат, полдор алмашат, жылытуу системасы алмашат, электричествосы толугу менен алмашат. Мындайча айтканда, дуалдан башка бардык жерлери алмашат. Белгилей кетсек, Манас шаарында быйыл президенттин демилгеси менен 6 жаңы мектептин курулушу башталган. Мындан тышкары дагы 2 билим берүү мекемесинде курулушу уланууда, ошондой эле дагы 2 мектеп капиталдык оңдоодон өткөрүлмөкчү. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Манас шаары. Бүгүн Сузак районунун Кызыл Туу айыл аймагында коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоордун алкагында киреше булактарын колдоо программасы боюнча 6 күндүк окуу тренинг башталды. Анда үй бүлөлүк кирешени көбөйтүү, ишкердикти өнүктүрүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү өздөштүрүү боюнча тренингдер орун алат. Азыркы заманда, эми санариптик технология заманында бардык тараптан өнүгүү,
Арис уюму тарабынан Дүниелик банктын каржылоосу жана Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин колдоосу менен ишке ашылып жаткан коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоордун алкагындагы Киреше булактарын колдоо программасы боюнча окуу тренингдер Жалал Абад облусунда өткөрүлүүдө. Мында ар бир район боюнча бирден айыл аймак тандалып алынган. Сузак району боюнча Кызыл Туу айыл аймагы. Окуу семинардын темалары каржылык сабаттуулук, бизнес план даярдоо, жаңы продукцияны иштеп чыгуу, анын брендин түзүү жана рынокко чыгаруу сунду. Бүгүнкү күндө социалдык мобилизациялоо иш аракеттери кызуу жүрүп, чогулуштар жерлеринде фокус топтор, окутуулар өтүп атат. Бүгүнкү күндө потенциалды жогорулатуу деңгээлинде ошол максатта мына азыр экинчи компонентибиз ошол жана Киреше булактарын колдоо программасы деп коет. Ошол багытта иш аракет жүргүзүп атабыз. Бул негизде ошол жеке ишкерлерди жана ошол жаштарды, аялдарды ошол бизнес пландары жазуу багытында, финансылык сабаттуулукту жоюу багытында, үй бүлө кирешени жөндөө багытында, ошол ОСОП концепциясы боюнча өндүрүштү башкаруу, түзүү багытында ошол темаларда тренинг болмокчу. 6 күндүк окуу семинардын ачылышында сөз алган райондун акиминин биринчи орун басары учурда сырттан келген инвесторлор менен кызматташууда бизнес планды даярдоону билбеген учурлар көп кездешип жаткандыгы белгиленип өттү. Бул жагынан алып караганда мындагы ишкерлик менен алектенүүнү баштагандар үчүн анын жыйынтыгы чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Катышуучулардын бизнестери түрдүү багытта уюштурулган. Көпчүлүк азыр балдарга инвестиция кылуу үчүн жеке менчик бакчаларды ачууну пландаштырууда. Бир жеке бала бакча ачсам, азыр эми балдардын көбү логопедический жана окуулар болуп атат, ошого окшогон бир ишкана ачсам, ошо эми элге жардам тие турган жерде, эми ал жана бош жерде элге жардам тийип иштетсе дагы элге да жакшы, өзүмө деле жакшы деп ойлонуп отур. Анан бул Арис окуусу боюнча бир катыштым эле окууга. Катышып көрүп, анан ошондон кийин дагы өзүм алдыга жылып, өздөштүрүп, мына келечектеги биздин элге бир пайдасы тие турган нерсе курсам болот экен, ушулардын сабагына катышсам болот экен деп өзүм изденип, анан кийин ушул жерде жанагы иштеп кеткен ишкер кыздар менен да байланышып, сүйлөшүп, анан кийин ушул жерге окууга сабакка катышканы келдим. Бизде азыр негизи президентибиздин тапшырмасы бар. Айыл жерлеринде бала бакчалардын камтуу 60%-ке чейин көбөйткүлө деген тапшырмасынын негизинде бизде өзүбүздө даяр 2 кабаттуу зданиябыз бар. Ошол жерге жеке бала бакча ачсак деген ниетибиз бар. Ошондуктан ошол бизде муктаждык, бала бакчаларда муктаждык көп. Жетишпейт, ошондуктан ошол жеке бала бакча ачып бизнес план үйрөнсөкпү. Эң биринчи максатыбыз ушул бизнес план. 6 күндүк окууда бизнес планды түзүү, ошол максатта келдик. Кыргызстанда бир айыл бир продукт концепциясына улуттук экономикалык долбоор маккам ыйгарылган. Бул анын аймактарды өнүктүрүү, жергиликтүү өндүрүштү колдоо жана кошумча наркы жогорулатуу боюнча мамлекеттик саясаттын маанисин бекемдеген. Окуу тренингде бул темада негизгилерден бир жумалык окуунун жыйынтыгында эң мыкты деп тандалып алынган даяр бизнес план ээлерине сертификаттар берилет жана алардын ишкерлигин каржылоо колдоо сунуштары келтирилет. Каржылык сабаттуулукту жогорулатып, Киреше булакты кеңейтүүнүн артында мындагы катышуучулардын ишкерлигинин ишмердүүлүгү бир баскычка жогорулат деген ишеним уюштуруучуларда. Гүлжан Амандова, Чыңгыз Абдыкадаров, Сузак району. Бүгін 3 августтан тартып тарыхый окуялар сериясындагы Эгемен Кыргыз Республикасына 35 жыл алтын коллекциялык монетасы жүгүртүүгө чыгарылат. Бул тууралуу Улуттук банктан билдиришти. Маалыматка ылайык монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжети катары Кыргызстандын мамлекеттик желегинин желбиреп турган фонунда алдыга басып бараткан ак илбирстин сүрөтү түшүрүлгөн. Ак илбирс Кыргызстандын улуттук символу болуп саналат. Ал республиканын улуулугун, күчүн жана жаратылыш байлыгын билдирет. Монетаны тегеретте Эгемен Кыргыз Республикасы деген жазуу түшүрүлгөн. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө 100 номиналы жана 35 жыл деген жазуу бар.
Кырчын жайлоосунда 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын негизги жайларынан бири болгон көчмөндөр ааламы этно шарчасынын курулушу уланууда. Уюштуруучулардын айтуусунда иш-чара жана спорттук мелдештердин 70% дал ушул жайлоодо өтөт. Этно шарча көчмөн цивилизациясын тааныта турган өзгөчө мейкиндик болот. Бул жерде LED экрандар сыяктуу заманбап каражаттар колдонулбайт. Тескерисинче орто кылымдардан бери биздин аймакка таандык болгон архитектуралык үлгүлөрдүн негизинде үйлөр курулууда. Курулушта топурак, чопо жана таш сыяктуу табигый материалдар пайдаланылат. Анда көчмөн элдердин маданиятын чагылдырган 2 этно аймак, жеңил конструкциядагы 21 үй, ошондой эле фудзонада 40-ка жакын топурактан курулган үй жайгашат. Оюндар аяктагандан кийин этно шарчанын объекттери туристтик жана эл аралык маданий иш-чараларды өткөрүүчү жай катары пайдаланылат. Нокен районунда мисте терүү өнөктүгү кызуу жүрүүдө. Күндүн аптаптуу мезгилине карабай жергиликтүүлөр мисте терүү менен алектенүүдө. Бир эле Кыргызстанда эмес, Борбор Азия рыногуна чыккан мисте быйыл кандай түшүн берген? Кабарчыбыз мына ошол Кочкор Ата Токой чарбасындагы Чынар участогундагы мисте токойду көрүп келген. Сиз кадрда көрүп турган бул аймак Кыргызстандагы эң ири табигый мисте токойлордун бири. Андыктан таң эрте тоого чыккан тургундар күн бою түшүм жыйнап, бир айга созулган өнөктүктө мүмкүн болушунча көбүрөөк пайда табууга аракет кылышат. Жапайы шартта өскөн мисте кылымдап, мына ушул аймактын элин багып келген. Нокен районундагы мисте токойунан жер тилкесин ижарага алып иштетип келген Жумабай мырза терүүнүн бардык талаптарын мыкты өздөштүргөн. Ошондо мынау азыр көк да, мынау где-то бир 15 күндүк убактысы бар. 15 күндө пишет. Демек азыр бул жерди терилексиз. Муну терилбейт азыр. Накалата бул терилбейт. Анан мындай көрсөтүп деле коеюн, мынакей. Муну тергенде муну эме чыгып атпайбы? Муну шире чыгып атат. Муну жулганыңда муну сары болуп калат, дәни толгондугу. Ошого карап анан теримди баштайт. Сууд 35 жылдан бери эч жерде иштебейм. Төлкү ушу Токой чарбада, Майлытууда жаңа участкаларым бар. Ушу Токой менен алекмин, анан Кудайга шүгүр ушу Токой чарба кишине жер берген. Ошол элерди алек болом, ошолорду кооруп, ошол жерге эгемин, өзүм көчөт чыгарамын, ошо менен алекмин, башка иш кылбайм. Кочкор Ата Токой чарбасынын адистери дагы табигый байлыкты сактоо үчүн мистени туура ыкма менен терүү жана токойго зыян келтирбөө башкы талап экенин белгилешет. Ошондуктан бул иште тажрыйба өзгөчө маанилүү. Калыбек мырза ар бир теримчиге мистенин туура жыйноонун жол жобосун алдын ала эскертип, түшүндүрүп, иштин эрежеге ылайык жүрүшүнө көз салып турат. Анан кийин мынакей көрүп турганыңардай, мына Шиңгилде азыр бир 90-95% толук кандуу мисте пышкан. Бизде ушу арендатор ижарачылар менен группабыз бар. Ошо группа аркылуу жер-жеринде өрт коопсуздугу боюнча, мисте теримдин эрежелери боюнча бардык түшүндүрмөлөрдү жүргүзүп турабыз убакыт саатында. Ар күнү келип кабар алып, группадан сүйлөшүп. Анан бул мистени пышканда, мистенин асты бир ай мурун пышса, аркасы бир ай кеч пышат да. Бардыгы бир моментте пышпайт. Ошого айтабыз, мына пышкан 80-90% пышканын гана алгыла. Кийин бул пышып бүткөндөн кийин улам көгү пыша берет да. Көгөнгөндөн кийин ала берет. Акыркы жылдары Кыргызстан менен коңшу Өзбекстан ортосундагы соода экономикалык байланыштар кыйла жанданганы мисте базардын да соодасына оң таасирин тийгизүүдө. Быйыл түшүмдү мол болгонун уккан өзбекстандык соодагерлер Нокенге атайын келип, жергиликтүү мистени жогорку баада сатып алууга кызыктар болуп жатышат. Анткени Нокенттин табигый шартта өскөн мистеси даамы, майлуулугу жана сапаты менен өзгөчөлөнүп, чет өлкөлүк сатып алуучулар арасында жакшы суроо талапка ие. Мындай кызматташтык жергиликтүү теримчилердин кирешесин көбөйтүп, экспорттун көлөмүн арттырууга дагы өөлгө болууда. Быйыл Кыргызстанда пыстырыс жакшы болду. Лекин Өзбекстанда камыраак дейишиптир.
Быйыл Кыргызстанда мистенин түшүмү жакшы болуптур. Ал эми Өзбекстанда быйыл түшүм азыраак болду. Кыргызстанда түшүм мол болгонун угуп атайын келдик. Биз жыл сайын мисте соодасы менен алектенебиз. Бул жакта туруктуу кардаларыбыз бар. Кыргызстандын мистеси сапаттуу, жакшы кургатылган, даамы да өзгөчө. Бизди жакшы тосуп алышат, баалары да ылайыктуу. Соода сатык эки тарап үчүн тең пайдалуу болуп жатат. Бизге туура келеді, набаларам туура келеді. Ошентип Ноокендин мистеси жергиликтүү элге киреше алып келүү менен бирге өлкөнүн экспортко чыгуучу продукцияларынын катарындагы толуктап келет. Жалал Абад облусунун аймагында 33 000 гектардан ашык мисте токою бар. Анын 11 000 гектары Ноокен районунун Кочкор ата токой чарбасына карайт. Дөөлөт Канатбеков, Манас Назаров, Ноокен району. Айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн 1210 бирдиктүү байланыш номери ишке киргизилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык дыйкандар менен фермерлер бул номер аркылуу айыл чарба багыты боюнча маалымат жана адистерден акысыз кеңеш ала алышат. Адистер өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгы, ветеринария, үрөн, жер семирткичтер, сугат мамлекеттик колдоо программалары, жеңилдетилген насыялар жана субсидиялар боюнча акысыз кеңеш беришет, деп айтылат маалыматта. Тоолуу чаткал өрөөнүндө мал чарбасы менен катар балчылыктагы жакшы жолго коюлуп келүүдө. Учурда бал челектерди колдоо иретинде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы колдон келген жардамдарын көрсөтүп келишет. Аймактагы жүргүзүлгөн балчылардын аракети менен кабарчыбыз таанышып келген. Айрына караганда чүчүн колдонозум. Бу чүчүндү бергенин айрыны жошусканыңда. Бардабай Нарбаев Чаткал районунун Акташ айылынын тургуну. Ал көп жылдардан бери бал челек кармап тиричилик өткөрүп келет. Учурда короосунда 70ге жакын бал челеги бар. Мен бир тушкан тайкем Чаткалга биринчи айрыны ошол киши алып келип, ошол киши баштаган экен. Кийин 83-жылы помощник болуп иштедим, 4 жыл ошол кишиде. Одан кийин 89-жылы айрылдым өзүнчө бөлүмгө чыгып. Ошодон бери айры кармап келем да. Чаткал өрөөнү бул бал өндүрүүгө ыңгайлуу аймак болуп саналат. Жыл өткөн сайын мында балчылыкты өздөштүргөндөр арбып барууда. Анткени бал челек кармоо бул кирешелүү багыт болуп эсептелет. Ушул айыл жергесинде жашагандыктан негизи эле бул айыл жеринде мал чарбасы, анан ушу бал чарбасы менен тирлик кылганыбыз бизге ыңгайлуу. Анан эми биз мисалы мен ушул айылга келин болуп келгенден бери эле жолдошума жардамдашып келем. Анан былтыркы жылы өтө кургакчылык болуп кеткендиктен көпчүлүк айылдар ушу бал айрысын өлтүрүп алышкан. Мезгил тандабай, жубайы экөө ушул иштин өтөлүнө чыгууга аракет көрүшөт. Атайын балды тартып алууда заманбап аппарат менен дагы камсыз болушкан. Анын жардамында иш жеңилдеп калды. Ушул аппарат медовонка деп коет. 6 рамкалык. Бунун чөлкө буга бир адам жайып болот экен да. Берки мурунку биздин аппараттарга бир адам чөлкөгө ручной кол менен айланып турчу эле. Муну аккумуляторго улап коет экен. Улап туруп могузун күрсөт этесиң. Өзүм эмеси мунун алдыга аркага айлантып берет. Бүткөндөн сигнал берет экен өзү. Бүттү деп. Бүткөндө болду ушуну алып туруп, өчүрүп кайта алып салып иштете бересиң да. Быйылкы жылы бал топтоодо аба ырайы жакшы болуп, түшүмдүүлүк жогору болгон. Буйруса мээнеттери кайтып, тонналаган бал алууну пландап жатышат. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Чаткал району. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошомун. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Амандыкта жүз көрүшөлү.